Bir ay, 1,5 aylık kızlarım. Niko? Taklon. Kol tegizlik, kol deyip. Fight! Батыр Кадыров кикбоксинг тармагында 35 жылдан бери машыктыруучу болуп эмгектенип келет. Анын жетекчилиги астында тарбияланган көптөгөн балдар облустук, республикалык жана эл аралык мелдештерде ийгилик жаратып, баелүү орундарды камсыздап жүрүшөт. Батыр агай үчүн спорт жөнөкөй жумуш эмес, жашоосунун бир бөлүгү. Ал жаштарды спорт аркылуу тарбиялап, машыктырып, келечегине дем берип келет. Эми 30 жыл мурун, 35 жыл мындай залыбыз жок эле. Анда мен үйүмдө эле чоң жаңагыбыз бар, жаңактын түгүндө эле балдар машыгышат эле. Акырын кыш болгондо мектептин залдарына барып, аларды машыгып жүрдүк. Анан именно кикбоксингге машыкканга мүмкүнчүлүк болбой жүрүп, анан былтыры 2024-жылы 4-январда şu залды бүтүрүп, şu залды ачтык өзүбүз. Заманмап кылып ачтык. Көптөгөн бул жерде Азиян чемпиондору чыкты, Кыргызстан чемпиондору чыкты. Азыр мына член сборной Кыргызстана менин балдарымдан бир 7-8 балам улуттук команданын курамында. Мына быйыл эле былтыры чемпионат Кубок мира болду. Анда бир балам барып, 2-орунду алып келди. Быйыл дагы Кубок мирага барып келдик. Ташкентте болду. Быйыл 7 бала алып бардым. Bir balam 3-орунду, bir balam 2-орунду алып келди. Анан эми азыркы кезде дагы бир окуучум Жалынбеков Нуртилек деп. Ал азыр чемпион Open FC'де. Чемпион мына 21-декабрда Питерде дагы поясқа мышышат. Ага да ушу сізден сурап кетет элем, дуа кылып коюңуздар. Жалынбеков Нуртилек деген Анан бизде мына кыздар машыгат, балдар машыгат. Эң кичинекейи 5 жашар. Бизде бул жерде 5 группабыз бар. Мына бир группа, андан сырткары 4 группабыз бар. Эң кичинеси 5 жашта, эң чоңу 84 болду, 41 жаштагы балдар бар. Келип ушерде келип машыгып кетишет. Бул жерде кикбоксинг. Андан сырткары азыр эми биз боевой самбону кошотабыз. Дагы бир өзүмдүн окуучум şu Москвада көп жыл жүрдү. Азыр мастер спорта международный класса по боевой самбо, по джиу-джитсу, мастер спорта по ММА. Анан ошо балам келип, Анарбеков Тимурлан деген балам. Ошол ушу боевой самбо, анан келип кикбоксингмен дагы машыктабыз да. Андан сырткары келиндер келет, кыз келиндер келип, жана фитнес өздөрүнүн ден соолугу үчүн. Машыктыруучунун айтымында алдыда боло турган мелдештерде үмүт арткан спортчулардын бири Раяна. Батыр агай анын аракетине, тартибине жана өзүрлүгүнө өзгөчө баа берип, чоң ишеним артарын билдирди. Раянанын спортко келишине анын эжеси себеп болгон. Учурда ал залга үзгүлтүксүз келип, машыгып келет. Мен бияка 1 жыл 2 ай болду келгениме. Өзү мен ойлонгон эмесмин да, бияка келем депчи. Өзү эжем келет эле ушака. Эжем аз окуп атат да, ошон үчүн мен да келип көрөйүн деп көрүп кеттим. Анан жакты, анан келип аттам, ушу көп болуп калды келгениме. Мисалы, ошо эч ким деле тишпейт азыр класстачы. Мурда тишип эме кылат, класстагылар бар жолу эле Райана спортко барат, залга барат деп беришет да. Залга 3-классын тарта келе баштаган Гүлжигит Эргешов бүгүнкү күндө машыгуусун улантып келет. Анын жеңиши Кыргызстандын чемпиону, облустук жана эл аралык турнирлерде байы ээси болгондугун машыктыруучу дагы белгилеп кетти. Гүлжигит спорт анын мүнөзүн тарбиялап, аракетчил болууга үйрөткөнүн, машыгууга болгон кызыгуусу күн сайын күчөп жатканын айтты. Спортко келгенден бери көптөгөн илдерге жетиштик. Областной ойлорго, Кыргызстан чемпионатка чыктык. Кийин барып международный турнирлерди уруштук, утуп, чемпионат Азияга уруштук. Ал жактан да жеңишке жеттик. Анан чет мамлекеттерден Өзбекстан, Казакстанга барып уруштурдук. Россияда ММА боюнча уруштурдум, боевой самбода. Боевой самбода 2-3 жыл окууну бүткөндө барып урушуп, ал жактан да көптөгөн жетишкендерге жеттик. Азыр армиядан келгениме бир жумадай болду, эми кайра тренировканы улантып баштадык. Армиядан 1 жыл служба кылып келдик.
Анан ошо Кадыров Батыр агайдын айылда болгондо Кадыров Батыр агайдын колуна келип турабыз. Башка малдарда шаарда болгондо шаарда тренинг кылабыз ММА'да. Агайларыбыздын менети ошо кимдер поддержка кылса өзүбүз аракет кылабыз. Күндө тренинг кылабыз, бойго жакын эртең менен кечинде кылабыз. Ошо залда не иштесек ошолор менен эле аракет кылып атабыз. Мырзаке айыл аймагында жайгашкан Батыр спорт клубу көптөгөн жаштардын спортко жолун ачкан машыктыруучу ийгилик аянтчасы. Бул жерде 100гө жакын бала күн сайын кикбоксинг менен машыгып, өз келечегин спорт менен байланыштырып келет. Алгач залда негизинен уул балдар машыгып келсе, ата-энелердин сунушу менен кыз балдар дагы активдүү катыша баштаган. Бүгүн бул залга келген спортчулардын эң кичүүсү 5 жашта, эң улуусу 41 жашта экенин машыктыруучу Батыр Кадыров агайыбыз белгилеп кетти.